Эзелтеден көчмөн элдердин арасында мамлекеттүүлүктөн мурда уруулук байланыштар маанилүү болгон. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк күнүндө ар бир уруунун өкүлдөрү өз ара карым-катнашын күчөтүү максатында уруулардын шеренесин жерлерде өткөрүп келүүдө. Ошолордун бири болгон Кыргызстандын түндүк батыш жагынан орун алган Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Ташкудук айылындагы Сейит уруусунун шеренесине барып күбө болдук. Сейит уруусунан кайтыш болгон мархум жана мархума арбактан урухтарына багышларды кабыл кыл. Жээн эл болот, сый жарашса желке тон болот, ий жарашса деген сыңары Сейит Атадан тараган туугандардын башын бириктирүүгө 2019 жылы Сейит уруусуна жээн болгон Миргаз аттуу жигит демилге көтөрүп, каражатын дагы өзү кошуп шерин өткөрүп берген экен. Эми мына Кудайдын кулагы сүйүнсүн, бул иш-чараны улай 3 айыл өкмөтүнүн калың журту ар жыл сайын кезектешип шерин өткөрүп келет. Келген ушу чоң аталарыбыз болду. Мына биз азыр Бакай Ата районуна караштуу Урмарал өзөнүндө турабыз. Урмарал Токой деп коет. Биз ошол баягы Сейит Атанын урпактары, балдары, неберелери ушу жылда ушул Урмарал өзөнүнө келип, ушул ынтымак биримдик тоюн өткөрөбүз. Жылына бир өтүп турат. Ошо 2019 башталган, башы 1987 жылы башталган. Анан кийин бул кайсы бир себептер менен токтоп калган. Анан 2019 жылы ушу Миргаз деген инибиз ишкер ошол ишти кайрадан жандандырып, кайрадан ушу Сейит Атанын урпактарынын башын бириктирип кошту. Анан былтыр Шадыкан айыл өкмөтүнө караштуу Сейит туугандар өткөргөн. Анан эстафетаны ушу Ташкентте Сейиттерге өткөргөн. Анан биз ушу быйылда баарыбыз башыбыз биригип, анан ушу баягы бул каражат маселесине такалат. Анан ушу баягы ар бир түтүндөн 1000 сомдон чыгарып, мал алып дастыркан кылып, мына буюмга кылса биз ушу Сейит туугандардын башын коштук, бириктирдик. Чогулуштан максат ушу баягы бирибизди таанып билиш, бирибизди жакындан тааныш. Жана өтүп кеткен ушу ата-бабаларыбызга Куран окутуп, Аллах Тааланын рахматын, пайгамбардын шафаатын сурап, ошолорго дуа кылыш. Жана бири-бирибизди зыярат кылып, бири-бирибизди да жакындан таанып, дагы да ошо баягы келечек муундар үчүн дагы да ошо ынтымакты, биримдикти күчөтүш, баягы тууганчылыкты бекемдөө. Максат ошол. Бул биздин Сейиттер Бакай Атада, мыякта Калин деген айылда, анан Ташкентте жашайт. Анан биринчи ошол Бакай Ата тоскондон кийин башка айылдарда. Анан Калиндеги жашагандар тосту. Анан эми быйыл ушу кезек биздин Ташкентке келген экен. Ташкенттеги Сейиттер ортодон жыйын кылып, анан ушул жерге ошол туугандардын баарын чакырып күтүп атабыз. Бул ынтымак шеренеси. Уруулардын чогулушу болуп атканына мен сыймыктанам. Ошо элибиз айма ошо кайсы уруудан чыкканы, кайсы теги кайсы, ошонун улуту кайсы, ушунун немесинин баары ошо Санжирада баары айтылган да. Ошону менен келип отуруп анан өзүбүздүн айтамга 7 уруу деп коет. Ошонун ичинде Сейит уруусунан, анан ошонун ичинде Кенже Чаңгыл деп коет, ошолор чогулуп атабыз. Кулаалы тапкан куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сыңары чар тарапка чилдей чачыраган кыргыз уруулардын башын бириктирүүгө уруулардын ынтымагы зор роль ойногон. Учурдагы кыргыз элинин ынтымагы бекем болуу үчүн мамлекетибиздин биримдикти өнүгүү өсүүсүнө биринчиден уруу менен биригүү керектигин жана Сейит уруусу тууралуу Санжирачы Кенже Аларыкбаев буларга токтолду. 7-чи атабыз Мамбет, 8-чи атабыз Сейит болот. Сейиттен тараган Урмарал суунун аркы бети берки бетинде 300 түтүн бар. Наркы Бакай Ата өрөндө 150 түтүн бар, биягында 150 түтүн, дагы 30 түтүндө дагы Калин деген айылда турушат да, ынтымак айылында. Ошодон тараган элбиз. Негизи уруу менен бириктирген жакшы болот. Уруу менен бириктирген себеп дегенде мен уруум Нарында да бар, мен уруум Ошто да бар, Актала да бар. Эгер жердешчилик кылып бириксек, анда кылам болуп бөлүнө баштайт. Уруу менен бириккенде аябай жакшы болот да. Ошол үчүн 40 уруунун башын бириктириш керек. Чоң улуунун биригүүнүн бир түрү ушул. Уруудан башталып, уруудан чоңоюп, чоң уруу чоң анан барып бир кыргыз мамлекети баары бир эл болуп калабыз. Сейит уруусунан тараган калың журттун санжырасын жазууга жалпы журт киришип, тарых булактарынан тарых таржымалын иликтөөдө уюштуруу топ иш алып барууда экен. Кийинки муун ата тегин санжырасын так билип, туугандар арасында тыгыз байланышты сактоо үчүн шеренени кыргыздын ата салты болгон оюн зоок, ыр күлкүнүн коштоосунда өткөрүүдө.